tool. Англис тили, немец тили, француз, кытай жана башка тилдерди үйрөнүп чет тилде эркин сүйлөп калган студенттер бүгүн окуу жайдын лингво кабинетинде. Алар англис тилине байланыштуу үндөрдү кайталап жатышат. Студенттер англис тилин өздөштүрүшүдө. Алардын айтымында азыркы кезде 1-2 тилди билүү аздык кылат. Ал эми тилди бат өздөштүрүү үчүн күн сайын окуу, жазуу, угуу жана сүйлөө жөндөмдөрүн жакшыртуу шарт. Окууда, иште же күнүмдүк жашоодо болобу тилди колдонуп туруу керек. Белгилүү венгер полиглот айым каталонтун чет тилде бат үйрөнүү сырынын формуласы сарптаган убакыт, кызыгуу, жыйынтык. Азыр жакшы болуп калды десем болот. Англис тили практически сабактарды өтөбүз, кинолорду көрөбүз англис тилинде. Жана которобуз, айтып беребиз. Направление лингвистика, переводческое дело. Англис тилин тандагандын себеби биздин үй бүлөдө көбү тилчилер, ошондуктан мен дагы англис тилди тандадым. Себеби англис тили азыркы убакта эң керектүү тил. Англис тили менен көп чет жактарга чыгып, өзүмдүн кыялдарымды орнотуш үчүн мен англис тилин тандадым. Чындыгында бүгүнкү ааламдашуу заманында тил билүү жаштардын башкы максаты. Андыктан көпчүлүк жаштардын бири тил факультеттерине тапшырса, экинчилери атайы тил үйрөтүүчү курстардан окуп келишет. Эгерде сиз тилдерди көп билсеңиз, сиз каалаган жерде өзүңүздү эркин сезесиз. Эдмунд де Вал. Чындыгында тил ааламга жол ачат. Андыктан тил үйрөнүү менен сиз өзүңүзгө көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ача аласыз. Англис тил мугалими окуу жайды бүткөндөн бери англис тилин окутуп келет. Тилди бат үйрөнүү үчүн көп видео, аудио варианттагы музыкаларды угуп туруш керек дейт. Жана ошондой эле тил үйрөнүп жаткан адамдын кызыгуусу, каалоосу болмоюн тилди өздөштүрүп кетиш оңойго турбайт. Азыр бизде англис тилинин фонетика сабагы болду. Бул сабактан биз деген англис тилинин табыштарын практикалык түрдө колдонгонду үйрөнөбүз. Бул деген угуу жана сүйлөөнү практика кылабыз. Азыркы бул кабинет, лингофонный кабинет аябай керектүү жабдыктар менен, жаңы заманбап жабдыктар менен үйрөткөнгө аракет кылабыз студенттерге. Мен бул кесипке келип калганым өзүм ушул университетте окуп бүткөнмүн. Анан бүтүрүүчү катарында мага сунушталган администрация тарабынан иштеп көр деп. Башында мен өзүмдү мугалим катары көрчү эмесмин. Бирок ушунча жыл иштеп, мага кийин мугалим болуу аябай жакты. Анткени өзүңүздүн билимиңиз менен башкаларга бөлүшүү аябай, кандай десем, рахат алып келет экен. Жакшы окуу үчүн студенттерге кеңешим көбүрөөк угуу, ырларды угабыз биз, кинолордон отрывкаларды көрөбүз, кайра кайталайбыз, которгонду, синхронду которгонду үйрөнөбүз. Китептер боюнча айта кетсем, китептерди дагы окуйбуз. Жалаң англис тил китептерин алып, которуп, окуп, практика жайында колдонобуз. Маалымат иретинде дүйнөдөгү эң чоң тилдер каталогунун маалыматы боюнча 2020 жылга карата жер шарында 142 түрдүү тил үй бүлөсүнө таандык 7139 тил бар. Эң кеңири таралган 40 тилде дүйнө калкынын болжол менен 2/3 бөлүгү сүйлөйт. Көпчүлүк адамдар кытай, хинди, англис, испан, араб, орус жана португал тилдеринде сүйлөшөт. Бүгүнкү күнү тилди үйрөнүүдө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле YouTube каналы, тиркеме, сайт, окутуу курстары. Кыргызстан эл аралык университети
окуу илимий өндүрүштүк комплексинин дүйнөлүк тилдер жана эл аралык укук факультетинде 1017 студент окуйт. Алардын ичинен дүйнөлүк тилдер багыты боюнча 588 студент чет тилдерин өздөштүрүп жатышат. Бул лингвистика кафедрасында бул направление лингвистика деп коет, лингвистика багыты. Булда эки профиль бар. Переводоведение деген котормо жана котормо таануу жана цифровая лингвистика деп коет. Ушул эки профиль боюнча биз студенттерди окутабыз, кабыл алабыз. Бул УНПК МУКтагы биздин эң чоң факультет лингвистика регионоведение деп коет. Ошондон эң чоң кафедра болуп эсептелинет бул лингвистика кафедрасы. Биз негизинен котормо жана котормо таануу боюнча студенттерди даярдайбыз. Мындайча айтканда, болочоктогу котормочуларды даярдайбыз да. Бул эң чоң факультет болуп, анан студенттерди аябай көп бизге тапшыргандар. Бул факультет негизи 25 жыл болуп калды, андан ашып калды түзүлгөнүнө. Бул факультеттин негиздөөчү филология илимдеринин доктору, профессор Караева Зинаида Караевна негиздеген. Ошондон бери бул факультет аябай өтө өнүгүп, өсүп, көп тармактарга жайылып, көптөгөн миңдеген студенттерди даярдап чыгардык да. Азыр да ошонун үстүндө иштеп атабыз. Кытай элинин макалында мындайча айтылат: мугалим эшикти ачат, бирок сиз ошол эшиктен өзүңүз киришиңиз керек. Ар бир окутуучу студенттерге мыкты билим берүүгө бүт күчүн жумшайт. Ал эми студент болсо, ошол билимди андан ары улап кетет. Мына ошол канчалаган студенттерге жол көрсөтүп келе жаткан Айжамал Кытай тилин үйрөтүп келет. Кезинде атасынын сунушу менен ага окутуучу Кытай тили боюнча окуу жайга тапшырган. Анткени ошол кезде эле атасы 10-20 жыл алдыга ойлонуп, Кытай тили дүйнө тилдерине кирет деп айтканы бар экен. 蛋糕真漂亮，你们来，我很高兴。我们喝什么酒？当然喝红葡萄酒。我们还吃寿面。Бул биздин Кытай тили сабагынан берген кабинетибиз. Кытай тилинен сабак өтөбүз. Бул жер негизи бул университетте регионоведение отделениясында дагы регионоведение бөлүмүндө, лингвистика бөлүмүндө Кытай тили окулат. Убакта биз Кытай тилин эмне үчүн актуалдуу деп эсептейбиз? Себеби Кытай мамлекети өзү улуу держава. Бир эле улуу держава эмес, бул элинин саны боюнча, калкынын саны боюнча, ээлеген территориясы боюнча дагы өтө чоң дүйнө жүзүндө. Акыркы убакта өзүңүздөр билгендей, акыркы 20 жылда ушунчалык тездик менен экономикасы өсүп келатат. Ошо улуу немис философу Карл Маркстын жана «Капитал» деген чыгармасында жазылган бир жерде окуп калгам. Бул маалыматты мен негизи өзүмдүн атамдан уккам, бирок ошону тастыктоо иретинде ошол китепти издеп, окуп, ошол жерин караганда 2027-30 жылдары дүйнө жүзүнүн экономикасын Кытай мамлекети башкарат деп жазылган жерди таптым. Чынында ал ошол философ кишилер алдын ала көрүп, алдын ала прогноз кылып билишкен экен. Ошол негизинде азыр англис тили дүйнөлүк тил катары эсептелинет, бирок экинчи орунда Бириккен Улуттар уюмунда дагы расмий жана жумушчу тил катары катталган Кытай тили. Кытай дүйнө тилдеринен экинчи орунду алса, биринчи орунда англис тили. Андыктан жаштардын англис тилине болгон талабы күч. Дүйнөлүк тилдер факультетинин лингвистика кафедрасында котормо жана котормо таануу адистиги орун алган. Бул жерде студенттер котормочу болуп чыгышат. Мындан сырткары кафедрада иштеп жаткан окутуучулар студенттерге билим бергенден тышкары котормолор менен алек болуп, бир канча тарыхый делген кыргыз тилиндеги китептерди англис тилине которушкан. Биздин ушул университетте 2013 жылы ушул университеттин базасында котормо жана семиотика деген илимий мектеп ачылганда, ошонун ачуусучу, түзүүчүсү Караева Зина Караевна болгон. Мени түзгөн
основной ушуну түзгөн илим посттор котормочулар турат да. Бул мектептин максаты эмне? Котормо жана семьёчка деп ат эле айтып атпайбы? Бул мектептин максаты кыргыз элинин маданиятын жана чыгармалар аркылуу бул поэзия болушу мүмкүн, эпостор болушу мүмкүн, ооздеги чыгармалар болушу, ошону англис тилине которуп дүйнө жүзүнө таанытуу да. Ошол максатта биринчи проектти койгонбуз. Ошонун үстүндө иштеп, азыр бир 6-7 эпос, малый эпос жана кичи эпостор которулуп, англис тилине которулуп, уже басылып чыкты да. Курманбек мына жакында эле чыкты, Мамбаева Салтанат Мамбаевна которду, Жанышбаев которулду, Олжобай жана Кишимжан которулду, Кыздар Казинеже Зира Караевна болсо Курман Жандатканы которду. Көптөгөн ушул чыгармалар именно ушул чыгармаларга көңүл буруп которуп биринчи проектибиз болчу да. Бир эле тил эмес, көп тилди билүү аябай актуалдуу болуп калды. Ошон үчүн мен ойлойм, англис тили азыркы кезде аябай керектүү. Өзүм негизинен кичинекей менен эле ошо тилге жакын болчумун да. Мен кичинекей менен эле мен англис тилден мугалим болом деп жүрчү элем да. Анан кийин ошого ишке ашты, ошого калоо тилегим дегендей. Ошо өзүм 15 жылдан бери иштеп келатам мугалим болуп. Чет тилди эмне үчүн окуйт студенттер? Чет тилди Европага чыгыш үчүн, сыртка чыгыш үчүн. Немис тил бойдон азыркы убакта көп программалар бар. Ушул программадан өз күчү менен өтүш үчүн, конкурстан жеңиш үчүн экинчи тилди дагы биринчи тилден кем калбай жан талашып окуган студенттер азыркы учурда абдан көп болуп жатат. Тил маданияттын жол картасы, элинин кайдан келгенин, кайда баратканын айтат. Рита Мэй Браун. Bonjour, bienvenue à notre leçon. Le thème de notre leçon aujourd'hui est la curiosité. Нургүл Шаршеевна студенттерге Франциянын маданиятын жана ошондой эле тарыхый жерлерин француз тилинде түшүндүрүп жатат. Айтымында тилди үйрөнүүдө ал элдин маданиятын, каада салтын дагы билүү зарыл. Мугалим өзү кезинде Францияга барып, ал жердин окутуу системасын көрүп жана тажрыйба алмашкан. Voilà, le centre Pompidou, француз тили 36 өлкөдө официалдуу тил катары колдонулушат. 120 миллион киши сүйлөйт француз тилинде. Бардык өлкөлөрдө дүйнө жүзү боюнча образовательный системада, ошол билим берүү системасында дагы киргизилген бардык өлкөлөрдө. Ошо мен өзүм 3 жолу Францияга барып келгем. Барган үчүнбү же билбейм. Ошо Франция жөнүндө француз тили боюнча мен мындай сабак берип атканда менде опыт да көп. Мен уже 35 жыл иштейм почти что француз тили менен. Мен мындай мага окутуш жеңил деп айтпайм, бирок менде опыт болгон үчүн аларды студенттерди өзүңө тартыш керек да. Өзүңө уверен болуп, анткени мен айтып берем, любой учурда силерге бизге эмне кереги бар, экинчи тил француз тилин эмне окуп атам деп ойлоп атсаңар, деп мен аларга түшүнүп, кээ бирөө бизде студенттер абдан жакшы окушат, абдан кызыгышат, даже 3 тил окугалары келет. 3-чү тил можно деп келишет да, а можно мне и туда, и сюда деп. Анткени алар немецкийге да баргысы келет, французскийге да баргысы келет, мисалы үчүн. Анан даже 3-чү тил киргизип койсо да окуй беришет болуш керек, анткени бизде студенттер абдан таланттуу студенттер келишет да. Est un des meilleurs musées du monde. Okay, guys, now we are going to listen and practice the sounds U and U. Let's take on your headphones. 我们喝什么酒？当然喝红葡萄酒。我们还吃寿面。 Бүгүн
Бүгүнкү күнү жаңы үйрөнгөн чет тил жаңы дүйнөнү, жаңы кадамды жана ошондой эле жан дүйнөнүн төңкөрүшүнө, жакшы жакка өзгөрүүсүнө, мыкты билимге ээ болууга алып келет. Чет тилдерди үйрөнүү менен өзүбүзгө руханий, маданий эркиндикти жана интеллектуалдык баалуулуктарды таба алабыз. Чет тил аркылуу биз маалымат майданында керектүү жаңылыктарды, ачылыштарды, кызыктуу китептерди, илимий макала жана башка маалыматтарга ээ боло алабыз.